22 бап. Ушул окуялардан кийин Кудай Ыбрайымды сынады. Ал ага Ыбрайым деди. Ыбрайым болсо мен угуп жатам деди. Ошондо Кудай мындай деди: жакшы көргөн жалгыз уулуң Исхакты алып Мория жергесине бар. Мен сага ал жердеги тоолордун бирин айтам. Ошол жерде аны бүтүндөй өрттөлчү курмандыкка чал. Ыбрайым эртең менен эрте туруп эшегин токуп, өзү менен кошо малай балдарынан экөөнү жана уулу Исхакты алып жолго чыкты. Бүтүндөй өрттөлчү курмандык үчүн отун жарып алып, Кудай айткан жерге барды. Үчүнчү күнү Ыбрайым көз чаптырып алыстан ал жерди көрдү. Анан Ыбрайым малай балдарына: силер бул жерде эшек менен калгыла. Ал эми уулум экөөбүз тигил жакка барып сыйынып, анан силерге кайтып келебиз деди. Ыбрайым бүтүндөй өрттөлчү курмандыкка дайындалган отунду уулу Исхактын жонуна артып, колуна от менен бычак алды. Анан экөө бирге жөнөдү. Ошондо Исхак атасы Ыбрайымга: ата деди. Ал: мен угуп жатам уулум деди. Исхак: от менен отум мына, ал эми курмандык чалынчу козу кана деп сурады. Ыбрайым ага: уулум, Кудай өзүнө чалынуучу бүтүндөй өрттөлчү курмандыкка козуну өзү караштырат деп жооп берди. Анан алар андан ары жөнөштү. Ошентип алар Кудай айткан жерге келишти. Ыбрайым ал жерге курмандык чалынчу жай куруп, отундарды коюп, өз уулу Исхакты байлап, аны курмандык чалынчу жайга отундардын үстүнө жаткырды. Ошентип Ыбрайым өз уулу муузаш үчүн колун сунуп бычагын алды. Бирок асмандан Теңирдин периштеси Ыбрайым, Ыбрайым деп чакырды. Ал: мен угуп жатам деди. Периште ага: балаңа кол көтөрбө, ага эч нерсе кылба, анткени мен эми сенин Кудайдан коркооруңду, мен үчүн жалгыз уулуңду да аябаганыңды билдим деди. Ыбрайым көз чаптырып караса, артында мүйүзү калың бадалга илинип калган бир кочкор турган экен. Ыбрайым басып барып ал кочкорду алып, уулунун ордуна бүтүндөй өрттөлчү курмандыкка чалды. Анан Ыбрайым ошол жердин атын Жахабире деп атады. Ошондон улам Жахаба тоосунда караштырылат деген сөз айтылып калган. Теңирдин периштеси асмандан Ыбрайымды экинчи ирет чакырып мындай деди: өзүңдүн жалгыз уулуңду аябастан ушул ишти кылганың үчүн өзүм менен ант берем дейт Теңир. Эми мен сени алкагандан алкайм, сенин тукумуңду асмандагы жылдыздардай, деңиз жээгиндеги кумдай көбөйткөндөн көбөйтөм. Сенин тукумуң өз душмандарынын шаарларын ээлеп алат. Менин тилимди алганың үчүн сенин тукумуң аркылуу бүт жер жүзүнүн элдери бата алышат. Анан Ыбрайым малай балдарына кайтып келип, алар менен бирге Беершебага жөнөдү. Ыбрайым Беершебада жашап турду. Бул окуялардан кийин Ыбрайымга мындай кабар айтылды: Милкада сенин бир тууганың Нахорго бул уулдар төрөп берди. Тун баласы Усту, анын бир тууганы Бузду, Рандыктардын атасы Кемуэлди, Кесетти, Хазону, Пилдашты, Жидлапты жана Бетуэлди. Бетуэлден Ребека төрөлдү. Ушул 8 тең Ыбрайымдын бир тууганы Нахорго Милка төрөп берди. Рейм аттуу күң аялда Тебахты, Гахамды, Тахашты жана Маханы төрөдү.